күндө сууда токтоп бүт элек. Бирок эртеңки күнү уже 2-3 күн өткөндө мунун баардыгы түшөт. Мурунку бийликте иштеп жүргөндөрдүн проделкасы булардын кылган иши бул. Шуу кулап суу каптаган аэропорттогу окуя кече катуу жааган жаандан улам орун алды. Суу имараттын ичине чейин кирип күтүлбөгөн жерден жеңил конструкция талкаланып, 4 залдын шыбы урап түшкөн. Бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген эмес. Ал учурда жүргүнчүлөрдүн басымдуу бөлүгү коңшу Өзбекстандын жарандары болгон. Ош эл аралык аэропорту мындан 6-7 жыл алдын реконструкцияланып, оңдоп түзөө иштери өткөн жылы гана аяктаган. Жаңырган аэропорт кечеги жааган жамгырга туруштук бере албай, шыптары кулап суу каптады. Аба майдандын күтүү, учуу жана негизди делген бул имараттын шыбы толугу менен жараксыз абалга кептелди. Ал эми курулушту тендерден уткан компаниялар боюнча иликтөө башталып, келтирилген чыгым жана жоопкерчилик боюнча атайын комиссия түзүлдү. Аба майдандын кечеги жааган жамгырдан улам тамчылаган суусу дагы деле токтой элек. Рейстер өзгөртүүгө учурабаш үчүн аба майдандын кызматкерлери түнү менен талкаланган шыптарды калыбына келтирип, суу толугу менен тазаланган. Учурда келтирилген чыгымдар такталып, убактылуу оңдоп түзөө жумуштары жүрүүдө. Аэропорттун күтүү, учуу жана негизги жаңы салынган чоң залынын шыбынын жарымы жараксыз абалга кептелген. Эми бул өзүңүздөр деле түшүнөсүздөр, бул бүгүнкү күндө сууда токтоп бүт элек. Бирок эртеңки күнү уже 2-3 күн өткөндө мунун баардыгы түшөт. Мунун баардыгы азыр оңдоп түзөөгө келет да. Комиссия деле чыгарат, эми дефектация беришет да специалисттер. Бүт баардыгы. Эми ошого деле мындай көз караш менен караганда, эми көп да, сумма ущерба көп эле болот. 16-чы өзү 4 этап менен болгон экен. Реконструкция, чоңойтуу жолу, узартуу жолу деп туруп кылынган проект жасалып. Жалпы сумма буга 156 миллион сом кеткен. Бүгүнкү күнгө чейинкиси. Ош эл аралык аба майданы өлкөнүн түштүк аймагындагы эң ири аэропорт. Аба майдан чет элден келген туристтерди, чиновниктерди жана жарандарды алгачкы кадамында тосуп алат. Жибек жолунун провайдери жана транзиттик аймактын аэропортунун кечеги абалы калктын калың катмарынын сынына кабылды. Ош аэропортунун жетекчиси аба майданды оңдоп түзөөдө алешемдик кеткендигин моюндап, мурдагы жетекчилердин түздөн түз шалакылык экенин билдирди. Мекеменин башчысы мурунку жетекчилердин жоопкерчиликсиз ишинин азабын тартып жатканын белгиледи. Бизге чейин аэропорт реконструкцияда бакча чечип алышкан, андан кийин расширение деп акчаны кетиришкен. Бул көз приемка болуп калган аэропорт. Эски аэропорттун сыртын каптап койгон. Биздин аэропорттун ичи кышында суук, жайында ысык. Жаан жааганда вокзалдын ичинде жамгыр өтүп кетет. Бул мурунку бийликте иштеп жүргөндөрдүн проделкасы, булардын кылган иши бул. Жыйынтыгы. Азыр ошонун азабын биз тартып атабыз. Имаратты реконструкциялоо жумушуна 2012 жылдан 2018 жылга чейин 150 миллион сомдон ашуун акча каражаты сарпталган. Курулушту Альманар, Элит Строй Сити, Авангард Рим Строй жана Акбата компаниялары жүргүзгөн. Элит Строй Сити компаниясынын башкы директори аэропорттун 16 миллион сомдук жумушун аткарганын сметалык долбоорунан көрсөтүп берди. Компания шыбы ураган секторунда жумуш аткарган эместигин дагы тастыктады. Курулуштагы катачылык мекеменин долбоорун жана кабыл алган кызматтарда дейт компания башчысы. 2018 жылы bir жылда уже тапшырып куруп толукканды куруп түгөмүз. Ош аэропортунда биз ал аэропортунун күтүү залында, то есть кире берген жакта 2 оң канатын гана алганбыз. Кечеги мен азыр өзүм да барып көрүп келдим, ал жерде суу аккан, основной аккан блокторду алган эмеспиз, ал биз суу аккан жерлер тиги ичинде күтүү залында болуп атат, то есть чыгуу аэропорт самолет болуп туруп, андан сырткары 4-секторда калыптыр. Ал тараптарды биздин компания курган эмес. Проект боюнча урганбыз, бир дагы проекттен отклонение болгон эмес. Ал жерден эмне себептен акты, эмне себептен суу мынчалык болду дегенге мен азыр өзүмчө жыйынтыкка келип отурам. Бул биринчиден тендер боюнча уткандан кийин биздин 2 жылдык гарантийный обслуживание болот. Биз 2 жыл, муну 2018 жылдан 2020 жылга чейин кетирилген курулуш ушуна кетирген кемчиликтер болгон болсо, биз ошолордун баардыгын өз ушунда жооюп, оңдоп түздөп келгенбиз.
Ош аба майданы Манас аэропортунун филиалы болуп саналат. Аэропортто 900дөн ашуун кызматкер эмгектенет. Аэропорт жумасына 160га жакын каттамды уюштурат. Ал эми реконструкция боюнча атайын комиссия түзүлүп, укук коргоо органдары көзөмөлгө алган. Абдумалик Базарбаев, Элман Акбаев, Ош ТВ.